Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көргөндөй эле мен канча жылдан бери гайморит менен ооруп жүрөм. Хронический болуп кеткен. Ушул байкени угуп алып, толбой байкени. Келдим, 10 күн от менен дарылап жибитти. Мына 10-күнү итип агып атат. Буюрса башым ооруганда басылды. Мына өзүңүздөр көргөндөй канча ириң чыгып атат. Тиякта да стаканда бар да 100 граммдай. Бул экинчи стаканым. Түнкү саат деген азыр 2 болду. 2 болду, 14 саат болду. 14 сааттан бери болду. Негизи эң көбү 19-20 саат, 18 саат. Ар кимдин оорусуна жараша чыгат экен. Меники буюрса азыр 14 саат болду, дагы деле агып атат. Эртең менен 4-5ке чейин агат окшойт. Убагында больницаларга да барып жүрдүк. Убактылуу басып кирип болгон сайын да кармайт. Баарыңыздар билесиздер, гайморит менен ооругандар. Ошол кимден ким гайморит менен ооруса, ушул толбой байкеге кайрылыңыздар. Мен гайморит лечение кылам. Андан тышкары остеохондроз, артроз, бел ооруларына да ушул массаждарды жасайм. Азыр мен силерге ушул гайморит лечение кылып, бул баланы лечение кылгам. Бул бала көп жылдан бери гаймориттен ооруптур. Гаймориттин түрлөрү бул суук тийгенден болот, травма алгандан болот. Андан тышкары жанагындай грипп болгондо адамдар эме болот да, көчүп кетет да, ошол убагында дарыланбаса, ошол могу эки беттин эмесинде каналдар бар да. Ошол каналдар мисалы могу каналдарга гнойлор туруп калат дагы, каналдар жабылып калгандыктан бул бияктагы ириңдеп, бул гной гайморит деген оорууну пайда кылат. Бул мурдун ооруларына суук тийгенден ринит деген оору бар, сунусит деген оору бар, фарингит, ушундай оорулар бар да. Анан ушул бала мага гайморит боюнча келген. Буюрса гаймориттен айыкты бул бала. Көп жыл кыйналып аткан экен. Андан тышкары бул балада гаймориттен тышкары башы көп ооруч экен бул баланын. Бул башы ооруганда бул сатрсен алган да. Сатрсен алганда бул баланын башынан массаж жасадык. Ганди массаж деген таяк менен массаж жасаганда бунун башындагы сатрсеналар да айыкты. Мурда эле ооруп жүргөн негизичи. Мындан бир 5 жыл мурун ооруган, ошого чейин ооруп, ошо оорuganda аябай катуу ооручу эле да. Башта ооручу, ыйлый караганда моюн, көздөрүм баардыгы, баштарым баары ооручу. Кудайдын каалоосу менен келип, ушул жака келип дарыландык. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Буюрса жакшы болуп кеттик. Гайморитте биз 10 күн от коебуз. Бул Кытайдын элдик методу менен от койгондо бул полный каналдагы могул чел кабактарды бул сезгенип кеткенде бул шишип турат. Ошо шишип турган нерселерди бул кургатат да. Кургатканда бул каналдар ачылат. Андан тышкары бул гнойлорду жибитет. Гнойлор катта калат да. Ошо жибиткенде булар суюктук болот. Андан кийин биз порошок менен салып чыгарабыз. Андан тышкары порошок салгандан кийин биринчисинде айыкпай да калышы мүмкүн. Повтор салабыз. Повтор биз бекер салабыз да. Не дегенде көп адамдар повторго келе беришпейт да. Айып кеттим дейт, айыкпай калдым дейт. Андан тышкары аллергический ринит деген оору бул дагы эмне кылат? Гнойлорду пайда кылат да. Бул шишип, сескени бергендиктен баяктагы гнойлор эмелер чыкпай калып, гнойлор гайморитке айланат. Ошол ринитти 3-4 жолу от жакканга туура келет, же порошок салганга туура келет да. Не дегенде бул аллергический ринит оңой менен айыкпаган нерсе да. Азыр көп адамдар ушул гайморит менен деп көп келишет да, бирок көбүнчө ринит да. Ринит бул суук тийгенден болот. Бул оору деген мындай ооручу да. Кандай десем, баш ооручу, көз ооручу, мурдун тегеректери, баш ооручу бар. Ушул кыйналчым да, могу акыркы времяларда ооруп жүргөндө аябай эле кыйналып жүргөм. Анан кечинде даже уктап албай да калган күндөр болгон, мурдуң бүтөт, аллергия болосуң, түшкүрөсүң, оозуңа акырттар келет. Анан кийин азыр Кудайга шүгүр ошо 10 күн лечение кылдык. Башка от коет экен. Анан кийин порошок салгандан кийин мен ойлогон эмесмин, башымдан ушунча ириң чыгат депчи. Таң калыштуу нерсе экен, 1 литр чыкты менин башымдан. 12 саат жаттым. Азыр Кудайга шүгүр баардыгы чыкты. Азыр уктаганда тынч уктайм, башым оорубайт, мурдум бүтпөйт, ылдый болсом көзүм оорубайт.
Озо көп нерселерден ооручу. Суукка чыкпай койсоң башың ооруп, үйгө келгенде кыйналып, кута албай күндөр болчу. Азыр альхамдулилlah, Кудайга шүгүр болуп калабыз. Алла разы болсун. Мен бутум, белим ооручу да, көп жылдан бери, бир 5 жылдай болуп калды. Доктурга бардым, аарыга чактырдым, курортторго бардым, Ысыгатага бардым, Аразовкага бардым, түрлүү жерлерге бардым да, эч жыйынтык чыкпай. Биртикке жакшы болуп калат эми больницага барганда. 2-3 ай жакшы жүрөм, анан кайра ооручумун, анан эми ушу акыркы күндөрү таяк менен басып калгам. Врачка барсам айтты эле, ушу эмеңде сары суу толуп кетти кыр аркаңда депчи. Кыймыл аз, ошондон толуп кеткен сары суу кыймылдап чыгар деп басайын десем бутум баса албайт. Акыркы толбайга келип дарыландым. Кудайга шүгүр, баягы белимден суусу массаждан кетти. Массажда өзгөчө башкача жасайт экен. Буга чейин мен далай эле массаж алып барып жүрдүм эле, жыйынтыгы мындай болчу эмес эле да. Жакшы баягы белимдин уйганы кетти. Улам кичине басып эле отуруп, ушинтип басчу элем. Ошо белим уйган такыр жоголду да. Ошо массажына аябай ыраазы болдум. 2 далымда жабышып калып, жүрөктөн деп врачтар ушинтип диагноз коюшкан. Көрсө ошо дарылы жабышып калды эле, анан ал дагы ошо жүрөккө булчуңдарды кызып берип атыптыр. Далымды чыгарып, ошо көйгөйлөрдүн баарынан айыктым. От коюп дарылады, бир күнү тиги таяк менен массаж жасап атты да. Экөөнү мындай 10 күн алган эле жыйынтык болду. А дегенде жаңы жасаганда кол тийиспей аябай мындай оорутуу байкалчу. Анан эле бара даже уктап калып аттым да жасап аткандачы. Аябай жакшы, жыйынтыгы жакшы. Ушундай батек бар, же 200 канча оор эле, 267 оор эме сөөктү 206 сөөктү түзөйт дегенден ушу батекти алып кийип, мындай батек. Мындан да жакшы жыйынтык алдым, азыр алып кийип жүрөм. Жакшы, буюрса жакшы болуп калдым. Ак Батанын 11-көчөсүндө ошол жака издеп келип дарыланып жакшы болуп калдым буюрса. Мен азыр могул батек боюнча силерге түшүндүрүп берейин. Бул батек мини аппарат. Бул жөн эле батек эмес. Бул адамдардын 206 сөөгүн түзөйт. Биринчи муну Кытайлар чыгарганда муну 4 бурчтук кылып чыгарышыптыр да. Анан муну моюнуна тагабы, чөнтөгүнө салып жүрөбүт, анан кийин батектин формасында кылып жасашкан да. Эмне дегенде адамдардын таман бул адамдын фундаменти болот экен дагы. Эгерде фундамент түз, анандай ыңгайлуу болсо, адамдардын бүт осанкалары да түзөлөт экен. Ошон тышкары бул адамдын ичиндеги 5 органдарында лечение кылат. Адамдарда меридандар бар. Меридан деген бул энергия жүрө турган каналдар бар адамдарда. Ошол каналдарда бул чыгыштыгы боюнча да, ошол меридан аркылуу бул адамдагы 5 органдарды, боор, бөйрөк, жүрөк, өпкө, көк боордогу токсиндер өзүнө сорот. Башында моундай сары болот, кийин моундай кара цветте болуп кетет бөйрөк органдарга, кызыл цветте болуп кетет жүрөк органдарга, боор органдар жашыл цветте болуп кетет да. Андан тышкары бул адамдардын адамдарга күч дагы берет. Не дегенде мунун составында алтындын 2 түрү бар, күмүш бар, магнит бар. Муну адам кийгенде бир секундтардын ичинде эле адамдарга күч берип, сөөктөрүн бүт белдерин бүт кармайт. Эгерде грыжа болгон адамдар кийсе, артроз, артрит оорулар менен ооругандарга, тизеси, буттары ооруса, грыжа, сколиоз, ларбоз деген оорулар бар, ошолордун бардыгына бул абдан пайдалуу. Азыр мен сиздерге дагы бир нерсени көрсөтөйүн. Мен айттым азыр адамдарга күч берет депчи. Азыр биз ушу батек менен бияктагы байкени 120 кг азыр толко сөймөй менен көтөрөбүз азырчы. Баарыбыз азыр колубузду мындай кылабыз. Сөймөйдү мындай кылалы. Толко сөймөй менен 4 киши, 2 киши колтугунан, 2 киши бутунан көтөрөбүз. Келгиле. Болгон күчкөр менен көтөргүлө. 1, 2, 3. Көтөрө албай атабыз, Эми батек менен көтөрөбүз. Ысыдыбы? Алакандар.
Эми муну чөнтөккө салып да койсо барып, базып турсак да болот. Кайра ушундай эле кармадык. Кайра кармадык. Кармадыңарбы? 1, 2, 3. Мынакей. Бул адамдарга күч бергендиктен 120 караганда, мисалы, бул кыздар менен көтөрүп койдук да. Не дегенде бул адамдардын жанагындай 206 сөөгүн түзөйт кармайт деп атпайлы, ошо сөөгдөр кармаганда адамдардын сөмөлөрү да оорубайт. Андан тышкары бүт сөөгдөр бекем кармап турса, адамга күч берет. Андан тышкары бул 20 000 точканы адамдын уктап жаткан клетка точкаларына бул таасир берет дагы. Ошон үчүн адам өзүн күчтүү сезип калат. Бел ооругандарга кийгенде сразу эле действие берет. Биринчи күнү дагы бир нерсеси, муну биринчи күнү 1 саат гана кийгенге болот. Экинчи күнү 2 саат, 3 саат кылып муну акырындан кийиш керек. Эгерде адам муну күнү түнү кие турган болсо, адамдарда кадимкидей ооруйт адамдар. Не дегенде адамдардын сөөгдөрүн түзөгөндө адам чыдей албайт оорусундачы. Андан тышкары бул жанагындай мурду сынгандарга, жанагындай бүкүрөп, осанка деп коет, тулку бою кишейип калган адамдарга абдан пайдалуу. Азыр көп эле адамдар тура эмес отургандан, жанагындай аз кыймылдуулуктан бүт сөөгдөрдүн бардыгы кишейип кетип атат да. Ошого абдан пайдалуу. Мен балам 3 жылдан бери ооручу. 3 жылдан бери жана диагнозу Харлунга-Шниза деп койгон. Анан почти 6-7 жыл мурун сотрясениеди алган да, башынан катуу сотрясение алган. Анан кийин ошол бул ооруду, аябай карантин убагында аябай катуу ооруду. Төшүн көргөсү эле ооруй берди. Анан бир күнү Толубай кошуна болот да, Толубай көрүп ошол айтыптыр, балаңардын сөөгү кышыйып атыптыр, ошондон ооруп атыптыр, ушундай батек бар депчи. Анан ошо батекти айткандан кийин эле батекти ошо кийгенге аябай эме болдук. Муктаж болдук, кийдик. Кийгенден кийин балам жакшы болуп калды. Анан ошо төшүн доктурларга көргөзгөндө турология деген оору. Сөөгү, төшүндөгү сөөгү кыйшыйып, боорун эметип атыптыр да. Ошол жыйынтык берди, балам аябагында арык болчу, өң оңолду, толду. Бул баланын төштөрү тура эмес өскөндүктөн, бул ичти көздөй өскөндө бул ички органдарды кыса баштаган да. Ошол органдарды кыса баштагандыктан бул баланы ыйлай баштаган да. Не дегенде ичиндеги органдар кысылганда баягы не болот, оорутат. Анан могул батекти бул адамдардын 206 сөөгүн түзөйт. Ошол 206 сөөгүн түшкөндө бул баланын кайрамында төшүн оорун алып келип атат да. Азыр бул апрель айында кийген бул бала. Буюрса азыр бутундагы бош керек. Бутуңардабы? Бутундагы. Бул бутундагы кийип жүргөндө эмне болуп атат? Бул айыктырып атат. Бул бала 20 күндөй башында кыйналды, кусту. Бул эмне кысканда бул обострение берет да. Сөзсүз сөөгдөрдү кыйшалып түзөлүп аткан убакта бул кусуп, кыйналды, бирок 20 күндүн ичинде бунда результат болуп оорубай калды. Оорубаган себеби бунда баягы сөөгдөр, мунун сөөгү жаш болгондуктан бат ордуна калыптанды. Ошон үчүн бул балага бат результат берди да. Кийинки адамдар жашы улгайып калганда адамдардын сөөгдөрү ийилчектиги жоголот. Ийилчектиги жоголгондуктан адамдарга кечирээк жардам берет бул. Мисалы бул 206 деп атпайлы, мурдунда сынгандар, кыраркаға жылышкан сколиоз, кофур, лордоз деген оорулардын бардыгын бул түзөйт. Андан тышкары грыжа, азыр көп адамдар грыжа бел оорусунан ооруп атат, тизедеги артроз ооруларынан ооруп атат. Ошон үчүн андан тышкары бул көп адамдарга күч берет да. Бул балага кийгенде эмне кылды? Сөөгдөрүн түзөгөндө айыгып атат. Анан балам деген кол жазмасы аябай начар болчу. Тамгасы кайсы экенин билчү эмеспиз да. Эми мына сентябрдан баштап жазганын көрдүм, балам сулуу жаза баштаптыр. Сотрясение алгандан кийин эме боюнча жанагы ученыйлардын изилдөөсү боюнча бул бала деген эме жазбайт экен да. Сулуу жазбайт экен. Анан ошо батекти мен ойлойм, ошо батекти балам башында оңдоду го депчи. Мен аябагандай сүйүнөм да. Мен азыр ганни массажды көрсөтөйүн дегем. Ганни массаж бул эмнеге пайдалуу? Адамдардын денесиндеги полный тустарды, астрахандроз болуп ооругандарды,
жок кылат. Бул өзү дуптан эле жазылат. Мунун беркиндей палкалардын айырмасы, таяктардын айырмасы, бул дарыга сугарылат. Аябай көп сугарылгандыктан бул адамдын денесине тийгенден кийин адамдын денесиндеги баардык ооруларды, желди, тустарды бул денеден чыгарат да, токсиндерди, шлактарды чыгарат. Муну менен жасаганда адам өзү да сезет, жасап аткан адамга да сезилет, каерде оорусу бар экенин. Азыр мен силерге гань массажды көрсөтүп берейин. Гань массажды биринчи спирт менен жууп алабыз муну. Мунун бөйрөктөрүндө да мустак суук бар. Андан тышкары могу кифоз, бүкүр, кыр аркаларында дагы кетип калганда, анан бу жерде астрахандроз. Бул астрахандрозго абдан пайдалуу. Азыр астрахандрозун чыгарабыз муну. Бул майды жөн гана денени даярдаш үчүн гана массаж жасайбыз. Дегенде денени сразу таяк менен жасаса, бул биринчи жазалаганда бул моюндан башталат. Ал бул азыр мына уже дене кызарды. Бул эч кандай ооруп катуу да баспайсың денени. Бирок адамга басканда бул наоборот адамга жагымдуу болот. Азыр көп адамдар аз кыймылдуулук кылгандан, отуруп иштеген жумуштагылардын бардыгынын көбүндө азыр астрахандроз деген оору да. Бул астрахандроз оору адамдын зат алмашуусун бузат. Зат алмашуу бузулганда адамдын буттары ооруй баштайт, белдери ооруй баштайт, колдору ооруй баштайт. Эмне дегенде бул астрахандроз меридандарды жаап калат да. Меридандар жапкандан кийин аяктан меридан аркылуу энергия өтпөйт. Тустар эмеланын тамырларын ичкерип кетет дагы, баш оорун жаратат. Андан тышкары сотрясение алгандарга дагы бул абдан пайдалуу. Биз азыр огненный массаж жасаган жатабыз. Жылуу платьясаларды жаап туруп, азыр спирт куябыз. Спирт куйганда өзүнүн эрежеси бар. Эгерде эрежемиз туура эмес куйса, мисалы часовой стерилка менен куюлат да. Эгерде туура эмес тетири куйса, адам наоборот сол адамды кайра оорутат. Бисмилля деп баштайбыз азыр. Бул от пайдасы адамдардын ичиндеги сууктарды чыгарат. Андан тышкары адамдын ауразын тазалайт. Семиз адамдарга пайдалуу, адамдарды тердетип арыктатат. Денедеги токсиндер, шлактарды чыгарат. Андан тышкары биз буга иньян гель деген гель шуабыз. Гель адамдын денесиндеги кандагы микробторду өлтүрөт. Токсиндерди тазалайт. Азыр мына от жагабыз. Бул баланын буттарына суук көбүрөөк. Бут жагы буланып атат да. Бул буланган, бул адамдын денесиндеги сууктар чыгып атканда бул буланат.